Бирөөнүн үйүнө барсаң да чай ич деп айтат. Көпчүлүгү ак чыкка болсо да токмун деп айтат дейт. Ушул сөздү алдоо өкүмүнө кирип калбайбы деген суроо экен. Талабалар суроосу окшойт бул, а? Эми чай ич деген болсо чай ичкен жакшы. Абалды караш керек. Эгер бир адам сага атайы чай дамдаган болсо, чай уюштурган болсо жеш керек барып. Ал карын тарынат, атайы сага даярдык кылды да, анда жеп дуа кылып чыгыш керек. Анан вактың аз болсо, же бир жегиң келбесе, мен токмун деп койсоң, алда болбойт эми бул. Өзүңө жараша жеп калганды мен Кудайга шүгүр токмун азыр мага шашылып турам десе айтса дагы боло берет. Жалган эмес бул. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн бирөөдүккө барганда негизги нерсе атайы сени чакырган болсо баргыла дейт хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Атайы чакырды, бар. Сага атайы даярдады, башка кыл. Шариятта хатта бир адам нафил орозо кармаган болсо, анда ошону ачсын дейт. Сен үчүн мал союп чакырып атат. Анан барып мен орозо элем деп отура берсең былтыйып болбойт да. Орозону кача бер дейт шариятта. Икрамын кабыл кыл, кийин орозону карма бер дейт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн эгерде курсагың ач болсо, жеген жакшы. Негизи адам баласы шариаттын көз карашын карасаңар, такаллуф кылбаш керек. Жасалма болбош керек. Болгондой болуш керек. Пайгамбарыбыздын доорунда, сахабалардын доорунда хайрул курун, алардын эмне үчүн жакшы болгон балдар? Аларда негизинен такаллуф жок болгон. Жасалмачылык жок болгон. Болгондой айткан. Ач болсо ачмын деген, ток болсо токмун деген, бар болсо бар деген, жок болсо жок деген. Бүгүн заман ошондой болуп калды. Жасалма доор. Кедейлер бай болом дейт, байлар Кудайга жетем дейт. Бүт бардыгы жасалмага доор өтүп кетти. Курсагы ач болсо да токмун дейт. Бай болсо, кедей болсо деле баймын дейт, бай болсо дагы баймын дейт. Ушинтип эле жасалма доорго түшүп эле кыйналып атабыз да. Бирөөдү дуурап, бирөөдү карап эле кыйналып атабыз. Негизи жашоо аябай жеңил. Болгондой амал кыл. Үйүңө чакырып бирөөдү дуураба. Үйүңө чакырып бир кой сой албасаң, бир табак аш кылып бер. Боло берет. 2 нан менен чай бер, ал деле боло берет. Пайгамбарыбыздын доорун карасаңар, сахабалар доору ушундай болгон. Абу Талха разыяллаху анху айтат, бир күн келсек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачка экен дейт. Жүзүнөн көрүнүп турат дейт. Анас разыяллаху анху жөнөтөт. Хадисте келет. Анаска айтат, бар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачка экенин көрдүм, айтып кел дейт. Анас разыяллаху акырын келип пайгамбарыбызга айтат. Айтканда пайгамбар элан кылат, Абу Талха тамак берет экен, жүргүлө кеттик дейт. Сахабалар ач да. Ушундай пайгамбар ушундай болот. Көрдүңөр, өзү курсагым тойсо бол деген жок. Алар да ач, аларды да алып алды. Барса будайдан болгон нан. Будайдан болгон нан, анан бир аз ошол май кошулган бир нерсе бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, нанды алып келип коюп кой бияка дейт. Үстүн жабат, ороп коет, нанды алып келет, 10 адам кирет, 5 адам кирет. Бир табакка нанды турап, үстүнө бир аз майды куюп, чылап берет, жейт. Анан экинчи жамаат келет, жейт. Пайгамбарыбызга деген тамак ошол жердеги жамааттын бүт баарына жетет. Расулуллахтын мажизасы. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн адам качан кыйналат? Адам бирөөдү дуурап, бирөөгө жетем деп ойлогондо. Бул дүйнөдө эч качан бирөөдү эршибегиле, бирөөдү дуурабагыла. Ар бир адамдын тагдыры башкача, ар башкача. Бардыгы бирдей боло албайт. Бирөөгө жеткенге сен жете албайсың. Түшүнүңөрбү? Алла Таала ар кимге ар кылдуу рызык берген, ар тараптан берген. Ошон үчүн ар ким өзүнүн рызкысына разы болсун, ошого разы болуп жашай бергиле. Акылбы? Бирөөдү ээрчи, бирөөдү карап, ошондой болом деп кыйналбагыла. Азыр доор ушундай доор. Бүт бардыгы байы да, кедейи да, кары да, жашы да ушул баланчы ушундай кылды, мен да ушундай кылышым керек дейт. Ушундай той беришим керек дейт. Ушундай үй салышым керек, ушундай машина алышым керек, ушундай кылышым керек деп эле кыйнала берет. Жок. Аллах субханаху ва таала тагдырды жазганда ар түрлүү жазган. Ошого разы бол, бирөөдү караба, жашоо жыргал. Мына ушуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө чырайлуу кылып айткан. Дүйнөдө жашаганда эмне кыл деген? Өзүңдүн астыңдагыларды караган деген. Өзүңдүн астыңдан карасаң, Аллахтын неаматтары көрүнөт. Үстүңдү карай берсең, сага эчтеке көрүнбөйт. Ошон үчүн байларды карап жашап эмес, астындагыларды карап жашаш керек. Ошондо Алла Тааланын неаматы көрүнөт. Анда жок неаматтар сенде бар да. Көрөсүң, алхамдулилла, бунун үйү жок экен, менин 2 комнат үйүм бар дейсиң. Бул жөө жүрөт экен, менин кичинекей болсо машинам бар дейсиң. Туурабы? Бунун бут кийими жок экен, менин бут кийимим бар экен дейсиң. Ошон үчүн ар дайым жашоонун тартиби дүйнөдө өзүңдүн астын карап жаша. Ошондо Аллага шүгүр кыласың. Ошондо Аллахтын неаматтары көрүнөт. Байларды карай берсең, кыйналасың. Сен эң кымбат нерсе алсаң дагы бир бай келет да андан кымбатыраак нерсе алып коет. Жакшыраак нерсе алып коюшу мүмкүн.
Ага жетемин деп эле кыйнала бересиң. Аллага шүгүр кылбайсың. Шүгүргө товфик болбойт. Ал эми динге келгенде тескериси. Динде жарыш кыла деген. Ва фи залика фальятанафасил мутанафисун. Жарыш кыла деген. Ошон үчүн мына адам 5 вак намаз окуйт, закетini берет, хажыга барат, умурага барат, даватка чыгат, сабагын берет, ашка кылат деп ушундай кыламын деп аракет кылса, бул жарыш. Буну баягы гыпта деп айтылат, бул жайыз. Буну намаз окубайт, мен да окубайм деген болбойт анда. Же бул жумага эле барат, мен айткыла барып коем десем болбойт. Түшүнүңөрбү? Динге келгенде жарышабыз. Дүйнөгө келгенде жарышылбайт. Дүйнөдө өзүнүн астында карап жашасаң, Алла Таалам жашоо жеңил кылат. Шарият эмне үчүн берген Алла Таалам? Бул дүйнөнү жакшы кылыш үчүн, ахирет жакшы кылыш үчүн. Ушул тартип менен жашасак, иншалла, бул дүйнөбүз дагы бейиш, ахирет дагы бейиш. Эч качан бирөөдү карап кыйналбагыла. Мейлиби? Алла Таала ар кимге ар кылдуу сыноо берет. Ар кимдин ичинде өзүнчө сыноосу бар, өзүнчө бир кайгысы бар, капасы бар, ийгиликтери бар. Ошон үчүн өзүңдүн ийгилиги менен, өзүңдүн берилген неаматы менен сүйүнүп жашай бергиле. Акылбы бирөөдү карабагыла. Субханакаллах.